Düzlep duruyor. 1.70. Kişini ödedi gene. Assalamu alaikum, hurматтуу биздин Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн биз туугандар Ноокатта ушул өзүңүздөр көрүп турган чоң атты тартып көргөзүп беребиз. Бул чоң ат жаш ат экен туугандар, келечеги алдыда. Бул аттын азыр сиздерге боюн өлчөп көргөздүк. Бою 1.70-тен бийигирээк бою бар. Ушул жерди кашка сатууга чыгып атат туугандар. Атты көрүңүздөр. Атты азыр жашын айталы, аттын мүнөздөмөлөрүн сиздерге толук түрдө айтып, аттын жанынан тартып берели туугандар. Бул аттын жашы 3 жаш экен. 3 жаш болгондо бул чоң ат бышты экен туугандар. Азыр тишинен бери сиздерге тартып көргөзүп коелу биринчи. Андан кийин сиздер менен чогуу баасын угасыздар. Мынакей туугандар, аттын тишин көрүп, жашын айткан биздин көрүүчүлөр мынакей тишин көрдүңүздөр. Эми атка мүнөздөмө берсек, аттын породасы кара байыр жылкы экен. Атагы чыккан улактын атынын тукумдары. Бул аттын мынакей азыр көкүрөк тарабын тартып көргөзөлү. Ат азыр Ноокатта турат. Алам дегендер болсо, аттын баасы 4,5 мың долларга коюлду. Бул бышты 4,5 мың, бул сом менен эсептегенде 350 мың сомго барабар болуп калат экен туугандар. Атты көрүңүздөр. Аттын азыр жооштугун сурайлы. Ат мындай күлүктүгү күлүк ат экен. Азыр кичине аз-маз чабып көргөзөбүз туугандар. Ордуна тура албай ойноктогон бул аттын сиздерге баасын айтып көргөзүп бердик. Мынакей буту кол таза аттын. Таза. Азыр жемде турабы же кандай? Азырактан жейт. Азырактан жейт, а? Бул эми өспүрүм пайда. Өспүрүм. Мынакей туугандар. Булак анча-мынча качканбы? Жок, эми бул тамаша кылганда барбаса эми үйрөтүш керек да, тарбиялап, Мынакей туугандар, тарбиялайм. жүргөн аттын балдары буйруса жараш керек. Чабылып жүргөн аттын балдары, Бул канында бар буйруса. канында улактын чабылып жүргөн атактуу аттын мындай тукумдарынан экен туугандар, көрүңүздөр. Атка баа бериңиздер. Аттын баасы кандай коюлду? Аттын боюн көрдүңүздөр, өзүңүздөр келип, аттын чоңдугуна келип, мындай атты чоң экен дейсиздер туугандар. Анда эмесе мынакей акжал, кара байыр, бою 1.70-тен ашкан бул атты сиздерге тартып мынакей чабып дагы токтошу жайында экен. Оозу жумшак. Оозу жумшак экен, а? Оозу жумшак туугандар, мынакей көрүңүздөр. 4,5 мың доллар айтылган баадан сөзсүз түрдө кеми болот. Кимге жаккан болсо класс басып туугандар, бул видео менен бөлүшө кетсеңиздер болот. Жылкы сүйүүчүлөр, ушундай жакшы аттын балдарын караштырып жүргөндөр, ушундай чоң атты сураштыргандар, алдыда номерлерди көрдүңүздөр. Номерлерге чалып, аттын ээси менен байланышсаңыздар болот. Такасы жок окшойт, а? Такасы бар. Такасы барбы? Жаңы такаланды. Жоошпу такага? Жоош. Бул өзү негизи мындай үйүргө кое тургандагы ат экен. Чоң кулундарды алам дегендер болсо, азыр аттын үстүн дагы сиздерге бир адаттагыдай эле көргөзүп коелу. Аттын үстү кандай экенин көрүңүздөр. Мына аттын кабагын тартабыз. Жоош ат, а? Жоош ат экен. Мынакей достор, атка дагы бир жолу баа бериңиздер. Бир бастырып койчу, аттын басырын биздин көрүүчүлөргө бир көргөзүп коелу. Сынаңыздар, ат кандай экенине комментарий жазып туугандар, өзүңүздүн көз карашыңыз бул ат боюнча жазып кетсеңиздер болот туугандар. Ат негизинен чоң ат экен. Аттын чоңдугунда айып жок. Мындай үстүдөн карап минип жүргөнгө көрктүү дагы ат экен туугандар. Баасын айттык, аттын жашын сиздерге баардык толук маалыматты берип өттүк туугандар. Мынакей азыр ушул жерде эле башка бир бейлер бар экен. Буларды да тартып көргөзүп беребиз. Биз менен чогуу болуп турсаңыздар болот. Мынакей туугандар, алдыда айтылып өткөн бейлерди мынакей тартып коелу. Бейлер чоң бей экен, караңыздар. Ушул мына канча жашта мына бе? 2 жашта. Кунан бе экен да? Тишин төгөлөк. Тишин буза элек. Буза элек тишин.
Boyu bir 65'ten жогору экен, а? Ооба. Не деген порода? Породасына ачы. Россиядан келген кыскасы. Россиядан келген. Мына кеткендер, чоң бээ караштыргандар болсо, чалыңыздар. Баасы канча деп атасыңар? Басым 3000 доллар. 3000 доллар, а? Жакшы кулундарды ала турган бээ экен да. Бул бээнин мына кулунубу? Бул кулуну. Көктүн кулуну мына. Кулун эркек экен, а? Кулун эркек. Эркек кулун. Бунун да породасы белгисизби? Бул француз. Французбу? Мынакей француз бээ экен. Мынакей көрүңүз. Канчаны тууган бээ? 3тү. 3тү тууган, а? Bunun da boyu bir 70 çıkıp kalatken. 75? Деймін. Мынакей туугандар 75 çıkıp kalatken. Тартып көргөзбөдүк. Эгерде ала турган реальный клиенттер болсо, метриңерди ала келип туугандар. Өлчөсөңөр болот. 3тү тууган бээ. Мынакей кулуну бул. Bunun баасы канча деп атасың? Кулуну менен. Кулуну менен 5000 доллар. 5000 доллар, а? Кулун абден сатылбайбы? Кулуну жок сатылбайт. Чогуу сатылат, а? Мынакей французский породадагы бээ экен. Ушундай бейлер 5000 доллар дейт. Ошондо сом менен чакса 400 миңге барабар акча болуп калат экен. Анда эмесе мынакей айтылгандардын силерге тартып көргөзүп бердик. Ушундай порода жылкыларды сураштыргандар, чалыңыздар. Мынакей кунан бээ өтө чоң экен. Өтө чоң бээ. Көрүңүз, азыр жанынан да тартайын. Жоошпу эле? Жоош, а? Мына ошо кийинки жыл эми качат да булар, а? Ооба. Кийинки жыл. Мына кетиңиздер, көрүңүздөр, жактырыңыздар. Эгерде баасы өзү жагып, баасы дагы кеми болот да, туурабы? Болот. Кеми, өзүңүздөр кеми тесттер туугандар. Ошентип бүгүнкү чыгарылышта жарнама иретинде тартылган бул көргөзүүнү туугандар соңуна чыгарабыз. Ошондо мунун атасы кандай болуп калат? Белгисизби? Французбу? Ооба. Мына кетиңиздер, көрүңүздөр. Француз жылкысы деп 3 айлык. 3 айлык, а? 3 айлыктай болбойт, мындай чоңураак көрүнүп турат караганда. Бүгүнкү чыгарылышты ушинтип соңуна чыгарабыз туугандар. Саламатта калыңыздар. Келерки көргөзүүгө чейин көрүшкөнгө чейин.